Бул үйлөнүү кечиккен сайын зина көбөйөт. Үйлөнүүдөн кечиккен адам 3 түрлүү болот. Дамлам кармап коесуз, кечирип коесуз, баягы шейим суранчы. Биринчиси өтө такыва адам кыздарга карабайт. Орозо менен, зикир менен, такыбачылык менен, дуалар менен өзүн бекем бармайт. Экинчиси эркектик тараптан ооруйт медицина тармактан. Ошон үчүн үйлөнбөй жүрөт. Эч кимге айта албай жарылып. Үчүнчүсү же левий брак берекке барып коет да бул. Левий беректе мергенчилик кылып коет экен. Бир ок атып, эки ок атып, ар кайсылар менен. Түшүндүк, мен кагаз коет, мергенчиликти атып кылат, бирок сол тараптан, оң жак тарап менен. Ушинтип жүрө берсе, үйлөнүүнү кечеңдете берсе, көбүнчө үчүнчүсү көбүрөөк болуп атат. Зина көбөйөт. Бухари Муслимде Сунан Даракутнийде хадис бар туугандар. Ман ташара фи каумин риба ва зина илля халлу би анфусихим азабаллах. Катуу айтылган хадис. Кайсыл коомдо эки оору таркаса, өздөрүн өзү бале азап тилеп алат дейт, чакырат дейт. Сүткорлук биринчиси, экинчиси зина.